Адамдын өзү үчүн да айланасындагылар үчүн да кооптуу оору талма экени баарыбызга белгилүү. Талма мээнин бузулушунан улам пайда болгон заматта кармаган оору. Талманын кармашы адатта 5 мүнөткө жетпеген убакытка созулат. Аталган оору неврологиялык оорулардын 25%-ын түзөт. Оорунун пайда болушуна нерв системасындагы зат алмашуунун бузулушу, инфекция, кырсыктар жана башка факторлор түрткү берет. Талманын түрлөрү бар. Чыныгы талма. Бул түр негизинен тукум-куучулук мүнөзгө ээ. Өзгөчө жаш кезде пайда болуп, улам жаш жогорулаган сайын өөрчүй күчөй берет. Симптомдуу талма. Бул түрдөгү талма кандайдыр бир оорунун таасиринен улам борбордук нерв системасынын жапа чегишинен кийин пайда болот. Болбосо эненин курсагындагы кезинен ушул кезге чейинки алган жарааттардан, суук тийгенден, шишиктерден улам пайда боло берет. Белгисиз талма. Тукум куучулук коркунучу жок, эч кандай жараат жок эле улам кармай берген талма белгисиз талма болуп саналат. Дартты кантип аныктаса болот? Талма оорусунда алгачкы симптом деген жок. Талма кармаардын алдында кандайдыр бир белги катары ал адамдын көзүнө ар кандай нерселер көрүнүп, отуруп туруп сүйлөнүп, бир жерди тиктеп, башка адамдын сүйлөгөнүн укпай, ага маани бербей калат. Кээде жагымсыз жеткилет, же отуруп эле катуу кыйкырып жибериши мүмкүн. Ошондо булчуңдар тырышып, андан кийин калчылдап, башы бир жагына, көзү бир жагына буралышы мүмкүн, же болбосо чалкалап денеси тартылат. Сөзсүз түрдө эс учун жоготот. Это избегать переутомления и стрессов. Самое главное вовремя ложиться спать, если... Талма менен ооруган адам стресстен алыс болгону жакшы жана өз убагында укташы керек. Эрте уктаганда талманы козгоочулар азаят. Эгерде 11ден кеч уктаса, талмасы башталышы мүмкүн. Чоң адамдар алкоголдук ичимдиктерден алыс болушу керек. Кичинекейлерди вирустан сактап, ачуу, куурулган тамактардан алыстатуу кажет. Меньше. Ну, для взрослых, конечно, это прием алкоголя, да, может провоцировать приступ. Это вот такая причина. Талма кармаганда оорулууну биринчи кезекте токтун, суунун жанынан алыстатуу зарыл. Оорулууну ордунан жылдырып жаткырганда алгач жанына тизелеп олтуруп, колун чыканагынан бүгөп өйдө каратып коюу шарт. Анан экинчи колуңуз менен тизе жагынан кармап, акырындап кырынан жаткырыңыз. Тизелери жерге тийип турсун. Ал эми дем алуусу жеңил болуш үчүн башын өйдүрүп кылып жаткыруу туура. Талма убактысы өтүп кеткенче оорулууга тийбей жанында карап туруу керек. Эгер көгөрүп, аба жетпей баратса, муздак суу чачып сестентүү керек болот. Эсине келгенде кыйналган адам эмне болуп кеткенин түшүнбөй калат жана уйку суроонун ортосундагыдай абалда болот. Ошондуктан эсине келери менен өзүнө толук келишине шарт түзүп, оозун тазалап, жууп, жылуу, тынч жерге жаткыруу зарыл.